Күдүрөгөн күз мезгилинин акыркы айы жамгырлуу кечте сиздер менен амандашып отурган бул мугалим өмүрлөр көрсөтүүсү саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта Борбор калабыбыздын жогорку бөлүгүнөн орун алган номер 84 жалпы билим берүүчү орто мектебиндеги кыргыз тили жана адабият сабагынан окуучуларга билим берип келе жаткан мына Эсенбек Зарпеков агайыбыздын кесиби туурасында, мугалимдик чыгармачылык туурасында кенен баяндайбыз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Саламатсызбы агай? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ишиңиздер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сиздин бүгүн багы мектебиңиздер туурасында аны менен катар эле сиздин багы мугалимдик кесибиңизде мына мугалим өмүрлөр көрсөтүүсүнө тартканы келдик. Ишиңиз жөнүндө кенен маектешели, түшүрүңүз. Бул мектепте мыкты мугалимдер сабак берет дегенден кабар берет. Буюрса. Мектебиңиздердеги канчага жакын окуучулар окуйт? Мектебибиз тууралуу айта турган болсом, биз ошол Бишкек шаарындагы Ленин районуна караштуу Жалил Садыков атындагы номер 84 мектеп биздин мектеп. Мектепте 130тан ашык мугалим эмгектенет. Окуучуларыбыз 3,5 миңге жакын окуучу окуйт. Эми албетте бул нормадан ашык, аябай эле ашык. Өзү мектеп 960 орундуу мектеп. 960, бирок бүгүнкү күндө 3,5 миңден ашык. Ооба, бүгүнкү күндө 3,5 миңден ашык окуучу окуйт. Эми бул баягы биздин ички миграциянын күчөгөндүгү, бүт эле айыл жеринде, азыр айыл жеринде барсаң окуучулардын саны жетишпейт дейт тескерисинче. Анан ошондой болуп атканына карабастан колдон келишинче билим берип, жакшы окуучуларды тарбиялап чыгарууга аракеттенип атабыз. Мектебиңиздерде кандай иримдер бар? Мектепте иримдер абдан көп. Комуз, бий, шахмат, тери менен иштөө, айтор иримдер абдан көп. Анын ичинде биздин жанагы билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы республикалык экология, аймактануу жана туризм боюнча балдар өспүрүмдөр борбору бар. Ошол борбордун дагы биздин мектептин базасында ачылган ирим бар. Ал иримди мен жетектейм. Экокул Бүчүр деп. Ал иримдин дагы көптөгөн жетишкендиктери алдыда айтып берем. Агай, анан ошол мектепте эмгектенгениңизге канча жылдын жүзү болду? Ал бул мектепте багы эмгектенгенден тартып балдарды кандай ийгиликтерге алып келдиңиз, жеттиңиз деген? Бул мектепте иштеп атканыма быйыл 8-жыл. 8 жылдан бери эмгектенем. 2 жыл иштегенден кийин мамлекеттик тил боюнча директордун орун басарлыгы болгом. Ошондо 6 жылдан бери мамлекеттик тил боюнча директордун орун басарымын. Өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик тил күнү 23 сентябрь окуу жылы башталгандан эле мамлекеттик тил боюнча бардык иш-чаралар бүт ушул менин мойнумда. Анан эми айтып отурсак абдан көп эле ийгиликтерге жетиштик. Шаардык, райондук кароо сынактарга чейин катышып, манастануудан айтор көп эле ийгиликтерди алып келдик деп айта алам. Мугалимдик тармак, анын ичиндеги кыргыз тили адабияты багытын тандап алууңузга эмне себеп болду экен? Негизи башында ачыгын айтканда мен журналистикага кызыкчумун. Анан журналистикага тапшырарда ал кезде ошол бюджеттик бөлүм жок болуп, анан бюджеттик бөлүмү ошол филология факультетинде мугалимдик. Ошолдо гана бар экен, ошол себептен анан мугалимдик тандадым, бирок өзүм сүйчүмүн. Чындыгында сүйчүмүн, мугалим болом деген ниетим бар болчу. Анан ортодо мугалим болбой иштебей, анан кантип кайра мугалим болуп калдым, бул абдан кызыктуу окуя. Бул жакка келдик, мына класс, сиз айткандай эле иримдер. Бул иримдин окуучулары. Бул класста ийгиликтердин баардыгын атайын такталар илинип турат. Ошол менен катар ошол класста эмнелер өтөт көбүнчө? Бул негизи биздин мектептин метод кабинет. Анан айтпадымбы, жанагы 960 орундуу мектепте 3,5 миң окуучу окуп атса, класс кабинет жетишсиз. Анан мен ирим окуучуларына кабинет жоктугуна байланыштуу ошол өзүм отурган ушул метод кабинетти суранып, жоопкерчиликтин баарын өзүм мойнума алып, ушул жактан өтөйүн иримди деп, дайыма биз иримди ушул кабинетте өтөбүз. Азыр бул жакта ушул класста кандай иримдер өтүлөт? Бул класста ошол менин ирим менен өтөт. Негизи аталышы биздин иримдин аталышы Бүчүр деп айтылат. Ал биздин билим берүү жана илим министрлигинин алдында республикалык экология, аймактануу жана туризм боюнча балдар өспүрүмдөр борбору бар. Ошол борбордун
алдында биздин мектептин базасында ачылган аймак таануучулар, адабий аймак таануучулар илими бар. Ошол илимди жетектейм да. Ошол Бүчүр деп атап алганбыз илимдин атын. Негизи адабий аймак таануучулар илими. Биз көбүнчө бул илимде балдарга ошол сабактан сырткары практика жүзүндө жашоого дегеле келечекте кандай адам болуш керек. Өзгөчө мына бүгүнкү күндө кыргыздын улуттук каада салты, нарктуулук, нарк насил ушулар унутуп калып баратпайбы, билбейт жаштар. Ошолорду да көбүрөөк буларга баягы үйрөтүү максатында, негизи эле жашоодо кыргыздын жашоосу кандай болуш керек. Ошолорду үйрөтүү максатында, андан сырткары экологияга басым жасайбыз. Бүгүнкү күндө биздин эң көйгөйлүү нерселердин баары ошо экология. Ошол жаатында айтор сабактан сырткары окуучуларды баягы бош убакытларын пайдалуу өткөрүү максатында ушул илимди ачып иштеп келатабыз да. Демек экологияга баягы жаштарды үндөсөк, алар дагы баягы жаратылышты коргоо менен экенчилик болгон көз караш. Экенчил сезимдерин ооба. Анан окуучуларыбыздан Бүчүр илиминен эмнени үйрөнөт экен азыр бир сурап көрөлү. Сурап көрөңүз. Сенбек агай айткандай эле Бүчүр илимине катышкан окуучулардын жакын келип алар менен азыр маектешкен турабыз. Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Эң алгач эле баштайлы. Деги эле Бүчүр илиминен эмнелерди үйрөндүңөр? Эмнелерди билүүгө жетиштиңер? Биз деген Бүчүр илиминен кыргыздын улуттук аспаптарын баалыктарын үйрөнүп эметип атабыз. Азыр боз үй тиккенди, чечкенди, боз үйдүн жабыктарын үйрөнүп атабыз, аталыштарын. Негизи ошол боз үй деген бул эмне экен негизи? Боз үй деген бул Боз үй деген бул бага абалка кыргыздардын баш маек, үйү деп эсептесек болот. Андан кийин келе мырзага келели. Агайыңыз туурасында айтып өтсөңүз. Эсенбек агайыбыз баягы сиздерге илимден атайын кыргыздын баалуулуктары, анын ичинде мына деги эле каада салт үрп адатын баардыгын тең тааныштырып, силерден сабактан тышкары билим берет турбайбы? Анан агайыңыздар баягы сиздерге кандай сабак берет, сабак берсе кандай өтөт, башка мугалимдерден өзгөчөлүгү эмнеси менен айырмаланат болот экен? Көп байыркы эмелер, көп нерселерди айтып берет байыркы. Демек агайды көрдүңүз, баягы агайдын башка мугалимдерден өзгөчөлүгү эмнеде болот экен? Агай көп нерселерин айтып берет, башка эжелерден караганда. Каждый теманы жакшылап түшүндүрүп, баарын айтып берет. Бүчүр илиминен сиз эмнелерди жакшы үйрөнүүгө аракет кылдыңыз? Боз үйгө деле болуп келет. Боз үйдөн тышкары. Бул жакта мырзабыз боз үйдү айтып берди, сиз болсо? Мен боз үйгө эми эле катышып баштадым. Эми катышып баштадыңыз, негизи эле ошол боз үйдүн эң башкы баягы жабдык деп койсок да болот, эң башкы нерсеси кайсы болуп эсептелет экен? Эң башкысы. Боз үйдүн Эң башкы. түндүк болуш керек. Түндүк, туура. Андан кийинки. Атыңыз ким? Ильяс. Ильяс, кайсы класста окуйсуз? 8 класста. Агайыбыз баягы сабакты аткарбай келген учурларда кандай чара көрөт? Мындай. Айтып бериңиз, ачык эле. Урушпайт. Урушпайт? 2 коебу? 2 коет. Агайыбыздын сабагынан канча жолу 2 алдыңыз? Точно билбейм. Бүчүр илиминен дагы эмнелерди үйрөндүңүз? Негизи эле кыргыздын салтынан мисалы алып карап көрө турган болсок, туша кесүү, бешикке салуу, ошондой кыргыздын ырым-жырымдары, аны менен катар эле мына каада салттарын үйрөнөсүңөрбү? Мен эмеле келдим азыр. Эмеле келдиңиз, Бүгүн. Демек көпчүлүк бөлүгү тең жаңы гана катышып, жаңы катышкан окуучулар экен. Көбүнчө баягы боз үйдү куруу боюнча, мастер класстарга катышып атасыңар. Негизи эле канча мүнөттүн ичинде толугу менен боз үйдү тигип түгөнгө аракет кылып атасыңар? Жетишип атасыңар? Эң мындай мечталыс деп койсок болот. 10 секунд. 10 минут. 10 минут. Негизи ошол боз үйдүн куроосундагы ичиндеги жабдыктардын аталыштарын билесизби? Айтып өтүңүзчү. Эң кымбаттуу жана башкысы
бул түндүк. Анда эми ууктары. Аны Ууктар канча болушу мүмкүн деп эсептейсиз негизи? Ууктары багы боз үйдүн чоң болушуна жараша дагы да. Бирок ошол ууктары канча болот негизи? негизи билбейт экенмин. Анда жаңы катышкан. Жаңы чыкса. Чоң рахмат. Агай, негизи эле ошол окуучулардан боз үйдүн жабдыктарын сураганыбызда көбүнчө аталыштарын көп. Анчалык аңдай бербейт экен. Себеп дегени бул бүгүнкү күндө орус тилин жайылганданбы же болбосо уюлдук телефонду көп колдонгонбу? Ошонун кайсынысы себептери болду экен? ооба, биздин ошо ийримге атайын ушул нерсени камтыганыбыздын дагы себеби ушул болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө азыр шаар жериндеги эмес, айыл жериндеги балдар деле ушул эле биз жогоруда сөз кылган боз үй жөнүндө маалыматтары жок. Анткени өзүңөр билгендей, боз үйдү биз бүгүнкү күнү бир жамандыкка гана тийип калбадыкпы? Боз үй биздин негизги бир атадан калган мурастарыбыздын бири, ыйык мурастарыбыздын бири боз үй да. Биздин ошо ата-бабабыз жашап келген эзелки үйлөр. Анан ошонун жабдыктарын бул балдар эмес, бүгүнкү күндө улуу муундар деле билбеген учурлар абдан көп. Үзүгү эмне, турдугу кайсы, керегеси кайсы, уук кайсы, ал кандай тигилиш керек? Ушуну тилекке каршы билбей калдык да. Анан ошол нерсени өнүктүрүп, ошолорду жаштарга жеткизели, ушуларды билсин, булар ушул убакка чейин бизге мурас болуп келген нерсе эмне үчүн биздин муундан кийин жок болуп кетиш керек? Мына ошолорду үйрөтүү максатында да биз ийримге ушуларды камтып, республикалык жанагы борбордун ичинде биздин директорубуз Бийик Рыскулов агай ушул бир жакшы нерсени уюштурганда, республика боюнча Сармерден оюнун уюштурган. Жигит сирек кыз. Ошол Сармерденге катышып, биз ошол боз үйдү багындырганбыз. Келип ушул мектептин ичине тигип коюп турсуздар? Алып келип, ошол мектепке тигип алдык. Буну биз боз үйдүн ичинде ийримде өтөбүз. Жанагындай практика жүзүндө, мисалы боз үйдөн өзүн буларга жөн эле айтып берсең жетпеши мүмкүн да. Боз үйдү көзү менен көрүп, булар өздөрү колу менен чечип, колу менен тигип көрсө бул башкача. Азыр мына ушул ийримге катышкан балдардын ата-энелери күндө башында булар жок болчу. Бүчүр ийримде алар азыр кетип калышты, графиктери бүтүп кетип калды. Күттүк силерди. Анан бул балдар ошол жана группадан катышкан балдарды группага жиберем да, биз ийримде эмне кылып атабыз. Анан аны ата-энеси көрөт. Андан кийин менин баламды да алыңыз, менин балам да катышсын, ошону үйрөнсүн деп жаңы кошулуп аткан балдар. Буларга буюрса, ошол боз үйдү убакытка карап, канча убакытта бат тигип, бат жетиш керек. Ошол нерсеге үйрөтүп атабыз. Алдыда дагы жакшы пландарыбыз бар. Ошол телевидениеге чейин чыгып, жана сен мыктысың берүүсү бар эмеспи? Ошол жерде чындыгында жана айтпадымбы? Шаардагы эмес, айылдагы балдар деле билбей калды. Булар ошол жерде бүт Кыргызстанга, кыргыз элине мына боз үй кандай тигилет, кандай чечилет, кандай аталат, ошолорду көрсөтөбүз деген ниеттерибиз бар буюрса. Анан окуучулардын негизи эле кызыгуусу кандай болуп атат? Балким айрымдары кызыгып ошон менен уланып кетсе, айрымдары көңүлү жакпай калып эле баягы өзү каалаган нерсесине ыктап кеткендер да болуп атат да четтен чыгып. Ооба. Бул эми бул балдар азыр ошол бир гана жаңы эле кошулуп боз үй тууралуу, боз үйдү кантип тигиш керек, кантип чечиш керек үйрөнүп аткан балдар да. Биз буга чейинки баягы Бүрчүр ийриминин көптөгөн иш-чаралары, көптөгөн нерселерди уюштурдук. Дебаттарды өткөрдүк, Сармердендерди өткөрдүк, андан сырткары жанагындай экологияга тиешелүү иш-чараларды өткөрдүк, тоолорго саякат, көптөгөн иш-чараларды өткөрдүк ийримде. Булар анын баарын көрө элек. Бирок булардын кызыгуусу ошол мени кубандырганы, демек биз боз үйдү кантип тигиш керек, кантип чечиш керек үйрөнгүбүз келет деп кызыгып аткандыгы ошондо болот да. Буюрса эми булар мындан ары дайыма ошол ийримге катышып, ийримде болуп жаткан бардык нерсеге өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, өздөрүнө бир кандайдыр жашоосуна келечегине пайдалат деген ишенимдемин да. Канат көп болсо, боз үй ошончолук чоң болот. Илгери билесиңер, байлар, хандар чоң ак өргөлөр тикти дегенде ошондо 8 канат, 12 канатка чейин боз үйлөр тиккен. Чоң ак өргөлөр. Андан да эмне айтам? Түндүк жабуусу, үзүгү, турдугу, бел курчоо, уук башы, ар бир жана мен ийримде айтып бератам го, уукту байлаган жиптер, уук башы, уук тизгич, керегени кантип бири-бирине
келтириш керек. Уукту кантип байлаш керек? Көрдүңөр да. Уукту мисалы түндүктү каяктан бериш керек? Каяктан чыгарат, Мисалы, коноктор келсе төргөт дейбиз. Анан кээде айта алышыбыз да мүмкүн. Ошондон жаман болуп калышы да мүмкүн. Сен бурчта отуруп калдың, сен тиги бурчка отуруп калдың деген тема болбош үчүн тегерек стол жакшы. Ата бабабыз көчмөн эл болгон. Көчүп, конуп жашаган. Бүгүн бул жерде жашап атып, эртеңки күнү каяка көчүп кетерин алар өздөрү да билген эмес. Ошого ыңгайлуу. Ошо билбеген шарттагы жерге көчүп баргандан кийин ал жерде шамал каяктан келет. Билбейт да. Көрдүңбү, бул ошого ылайыктуу да. Мындай карасаң, кайсы жерге барсаң да тигесиң, болду. Шамал да катуу тийбейт да, мындай чачырап кете берет. Эгерде шамалга каршы тигилип калган болсо, шамал аңтарат да, мисалы бир бетке тигилип калсачы. Ошон үчүн бул көрдүңөрбү? Ошонун баарын ойлонуштурганда, шамалга ыңгайлуу, жүктөп жыйнап кеткенге ыңгайлуу, бекемдиги, ошонун баарын эске алып, мына кыргыз ата бабабыз ушундай үйдү ойлоп чыккан да. Протоколдорду алып келди, сиздики эле калды. Кудай буюрса ошону бүтсөңүз. Азыр тиги ошолордун баардык материалдарын Айнур сизге өткөрүп берет. Жакшына калып жазып берүү, мен сизге ишенем. Эсен агайыбыз жөнүндө айтсам, Эсен агай өтө баалуу мугалим деп эсептейм. Эмнеге дегенде, анткени бул агай жалаң чыгармачылык менен иштешет да. Бул агайдын чыгармачылык дүйнөсү өтө кенен. Мен дайыма ушул агайды сыймыктануу менен айткым келет, баса белгилеп кетким келет да. Акын катары өзүн көрсөтөт дайыма. Дайыма биздин алып баруучубуз. Биздин ушу мугалимдерди дайыма жетектеп, жаңы ойлорду, жаңы чыгармачылык бир идеяларды айтып, мугалимдерди үндөгөнгө аябай жакшы бир кадыр барлыктуу мугалимибиз деп эсептейбиз. Азыркы учурда мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары болуп эмгектенип жатат. Андан тышкары мамлекеттик тил боюнча сабактарды берет. Былтыркы жылы жаңылышпасам мыкты мугалим акын конкурсунда 2-нчи орунду алды. Чыгармачылыгы да абдан байып. Мугалимдер жөнүндө бир жаман бир көйгөй, бир жаман сөз чыкса, сөзсүз агайдан ыр чыгат да, ыр менен жооп. Анан ошентип группабызга жазып, мугалимдердин духун көтөрүп, дайыма мугалимдерге бир жакшы мотивация берген мыкты мугалим деп айта алам.